Садыр Жапаров зордукталган 13 жаштагы кыз боюнча үн катты. Президент Садыр Жапаров мындай терс көрүнүштөрдү айрыкча балдарга карата жасалган зөөкүрлүк мамилени кескен сындайт. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча окуяга комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында Жапаровдун администрациясы шектөөлөргө адилеттүү жаза берет деп ишенет. Бул акмактардын аракети эч кандай актоого же кандайдыр бир жагдайларды эске алып, жазасына жеңилдик берүүгө жол бербейт. Мындай зөөкүрлүккө баргандар мамлекеттик системада иштебеши керек. Коомчулук акмактардан тазаланышы керек. Президент Жапаров мындай терс көрүнүштөрдү айрыкча балдарга карата зөөкүрлүк мамилени кескен сындайт, деди Султанбаев. Ал ошондой эле мамлекет жашы жетилектерге балдарга карата зомбулукка жол бербөө багытында мындан арыда бардык аракетин жасай турганын кошумчалады. Март айында Свердлов райондук прокуратурасы 2 милиционер менен бир киши 13 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча шектелип жатканын кабарлаган. Тергөөнүн версиясы боюнча милиционер менен жаран жашы жетилек кызды жыныстык катнашка барууга мажбурлаган. Кийинчерээк дагы бир милиционер колго түшкөн. Булак Спутник Кежи. Мен тирүүмүн. Жалал-Абадда курбусунан токмок чеп көз жумду делген кыздын видеосу. Буга чейин социалдык тармакта кыздын дагы бир кызды жерге жатып калгыча сабап, жерге жатып калган соңда бир нече жолу тепкилеген видео тараган. Милиция бул окуя ушул жылдын 7 май күнү Жалал-Абад шаарында болгонун билдиришкен. Видеодогу эки кыздын курбу экени да маалым болгон. 5-июлда соц тармак колдонуучулары тепки жеген кыздын каза болгонун жазып чыгышты. Сереп медиа маалымат агенттиги Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы менен байланышканда кыздын каза болгондугу тууралуу маалымат жалган экени маалым болгон. Бүгүн 7-июлда милиция кыздын видеосун таратты. Лутфулаева Мадина, Жалал Абад шаарынан болом. Мага тааныш болгон Тазагүл. Ал жакшы эле жүрөт, үйдө ишкер урубай. Урушканыбызга 1 ай болду. 3-4 күн мурда алдым көргөм аны. Жакшы эле урубай эле жүрөт. Мен Инстаграмда өлүп калыптыр деп жүрүп атышыптыр. Жок, мен өлгөн жокмун, жакшы эле жүрөт. Кореяда кыргызстандык жаран кыргыз кызды зордуктоого аракет кылган. Бул тууралуу Facebook баракчасына Улук Салман аттуу колдонуучу билдирди. Билдирүүсүн өзгөртүүсүз беребиз. Сакалчаны деле, формачаны деле, депутаты деле, кээ бир сөрөй активисттери деле алы жеткени кыз киши. Кыздын укугун чектеп, кийимин сындап, денесин мал эти менен бааланганга элемаш. А бирок могу балага окшогон акмактарды ким тарбиялап, укугун чектейт? Коомчулук тарабынан мындай эргулдар сын пикирге алынабы же кайра эле кыз киши күнөөлүү болобу? Кунажын көзүн кыспаса, бука жебин үзбөйбү деп кайра колдоп чыгасыңарбы? Мага Кореядан кыргыз кызы мындай кайрылды. Улук байке, кандайсыз? Акыркы күндөгү Кыргызстанда кыздарга болуп жаткан зомбулуктардан улам 2-3 күн мурун болгон өзүмдүн окуя менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Убара болбосоңуз таркатып коесуңарбы? Мен Корея жарандыгын алып, чакан дүкөн ачкам. Анын ичине 1-2 стол коюп койгом. Соода кылып ушул эле жерден эле даам татып кетиш үчүн. Менин меймандарым бүт эле СНГдан келгендер. Күндөрдүн биринде Фаркат аттуу кыргыз жигит келди. Тааныштык. 1-2 жолу дүкөндө бирдеме көтөрүшүп, жардамдашып калган. Мен эч бир жаман оюм жок, тамашалашып койчумун. Бирок 3 күн мурун достору менен келип ичип отурушту. Жөн отурбай улам тийишкен сөздөрдү айтып, колу менен дагы кармалаганга аракет кылып жатты. Жабылайын дегенде досторун кетирип, өзү тийишип баштады. Мен башында жакшы сүйлөп алдап чыгарып коеюн десем, ага да болчу да эмес. Катуу айтууга туура келди. Фаркат ага жини келип, мени чачымдан ички бөлмөгө сүйрөп, зордуктоого аракет кылды. Мен эптеп жолунуп чыгып полиция чакырдым. Шок абалда колумдун чыгып кеткенин дагы байкабай калыптырмын. Байке, Кыргызстанда жүргөндө дагы эркектерден кордук көргөм. Бул жака келип дагы эле кыргыз жигиттерден кордук көрүп жатам. Бул бала мыйзамсыз Кореяда жүргөндүктөн жоңана депортация болушу мүмкүн. Ошол үчүн сизге кайрылып жатам. Бул балага Кыргызстандан дагы коомчулук таасир берсин деп. Рахмат сизге. Бетин ачууга сот бүтмөйүнчө Корея мыйзамы жол бербейт. Биздин кыз Корея жараны болгондуктан залакасы тийип калышы мүмкүн. Иш-чаралар бүткөндөн кийин балким ал өзү сүрөтүн чыгарар. Бирок Кореядагы биздин жарандар бул ким, эмне окуя экенин жакшы билишет.
Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилова бул билдирүүгө реакция жасап, окуяны консул көзөмөлгө аларын, ал өзү азыр Кыргызстанда экенин билдирди. Булак элдик медиа. Нарында жер талаштан ок атылган. 6 адам жаракат алып, 3-өөнө операция жасалды. Нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам ок атылып, жергиликтүү тургундар жаракат алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, кече 7-июль саат 22:48 чамасында милицияга Нарын районунун Хутор Актал айылынын жашоочусунун үйүнө адамдар келип, курал менен аткылап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган билдирүү Нарын райондук Ички иштер башкармалыгына катталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда төмөндөгүлөр аныкталган. Нарын районунун Хутор Актал айылынын тургуну үйүнө Хутор Актал айылынын 30-40 ошол эле айылдын тургундары чогулуп келишип, үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен койгулап талкылап, дарбазасынын сыртында токтоп турган Subaru Outback үлгүсүндөгү унаасын өрттөп жатышкан учурда үй ээси үйүндө сакталып турган ок атуучу куралы менен топтошкон элдик карай ок чыгарган. Анын кесепетинен аталган айылдын 6 тургуну денесинен ар кандай жаракат алып, Нарын облустук ооруканасына жеткирилген. Жаракат алып ооруканага түшкөн 3-өөнүн абалы оор болгондуктан медициналык жардам көрсөтүү максатында операция жасалды. Ал эми калган жарандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Уруш жер талаштан чыгып, өз ара урушуп кетишкен. Ушул окуядан кийин эки тарап болушуп, бирин-бири күнөөлөп, арыз жазыш башташкан. Кече 7-июль күнү айылдын эли көбүнчө жаштар ок чыгарган жарандын үй бүлөсүнө нааразы болуп сүйлөшүү үчүн барышканда уруш чыгып кетип, аягы ок атышуу менен аяктаган. Азыр аталган окуяга тиешеси бар шектүү адамдарды аныктоо жана окуянын келип чыгуу себебин тактоо максатында иликтөө иштери жүргүзүлөдү. Ал эми жогорудагы катталган материал боюнча алынган заттарга тиешелүү экспертизалар жана жабыркаган адамдардын денесинен алган жаракаттарын аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө аракеттери жүргүзүлөдү. Аталган факты боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, Нарын облустук милициясы аталган айылда коомдук тартипти сактоо багытында иш-чараларды жүргүзүүдө. Булак Серепкежи. Өз кызыкчылыгы үчүн иштеп жатышат. Милиция жолдогу кайырчылык кылган жарандарга акча бербөөгө чакырды. Кайгул кызматы айдоочулардан жолдогу кайырчылык менен алек болгон жарандарга акча бербөөгө чакырат. Көпчүлүгү бирөөнүн атын жамынып, алдамчылык менен алектенип жаткандыктары аныкталууда. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Акыркы күндөрү оорулуу балдарды операция кылганга жардам сурап, көчөлөрдө акча чогултуп жүргөн улан кыздар көбөйдү. Алар унаалардын каттамы көп жерлерде туруп алышып, айдоочуларга тоскоолдук жаратышып, ошол менен бирге өз өмүрлөрүнө да коркунуч келип жаткандыгын билишпей, тобокелчилик менен иш алып барышууда. Буларды иштетүүнү уюштуруп жаткан адамдардын айрымдары өз кызыкчылыктары үчүн да иштетип жаткандыктары аныкталууда. Мисалы, видео тасмадагы Ажара аттуу кичинекей кыз Туркияга барып дарыланып келгенине 2 жумадан ашкан. Ошого карабастан уюштуруучулар тарабынан акча чогултуу иштери уланып жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда тилемчиликти күнүмдүк жумушуна айландырган кайырчылар дейбизби, же ыктыярчылар дейбизби, Айтор кайгул кызматы тарабынан текшерилип, аларды жолдордон тазалоо иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Ажара деген айылып келген. Маяктагылар болсо, маяктан акча чогултуп жүрөт дагы эле. Ким аркылуу чогултуп атканын билбейбиз керек. Тарапка өтүп, ич кыз чогултуп жүрөт. Molly Kapal. Chongus. Gel qo'ysin beri. Aldığı degen, görgüsü göretesin. Men asa sürekli ne görgüzen. Al men kızım Murat aldı degen. Görgüs. Ya. Görgüs. Mına Ajara. Koç. Kim çogultup turabın? Kalkaman nomeri var mı? Mına Ajara. Бул деген Турцияга айып келди уже. Келгенине деген 2 жума болду. Калкаман, Петиги кыздар да чакыр, мен коробкаңарды алып кетем азыр. Мирбек, чакыра келчи ал экөөнү. Коробкаларды